2020 жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоого катышууну каалаган 44 саясий партиялардын билдирүүлөрү келип түшкөн. 19-августка карата Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого катышпай тургандыгын жана өздөрүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып ала тургандыктары боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына 10 саясий партия билдиришти. Алар Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза коом, Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы, Ар намыс жана Кыргызстан элинин биримдиги партиялары. Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамына ылайык Жаратман эл саясий партиясынын көрсөтүлгөн убакытта шайлоо фондунун эсебин ача алган эмес. Бул жагдай саясий партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тартууга негиз берет. 11-августтан 19-августка чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү боюнча Мекенчил, Ата Мекен, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бирбол, Чоң Казат, Адам демократ, Актив, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Республика, Биримдик демократиялык партиясы, Ыйман Нуру, Нур либералдык демократиялык партиясы, Мекен ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Бүтүн Кыргызстан, Замандаш реформа саясий партияларынын съездери болуп өттү. 24-августта саат 18:00 чейин саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү БШКга талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн алып келүүлөрү зарыл. Талапкерлердин тизмеси жана талапкерлер жөнүндө маалыматтар БШКга бекиткен форма боюнча кагаз түрүндө да электрондук вариантта да берилиши керек. 10 күнүн аралыгында берилген маалыматтарды текшерүү жүргүзүлүп, 4-сентябрга чейин Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо өткөрүлөт.